Саламатсыздар урматтуу биздин каттоочулар. Бүгүн сиздер менен мен уролог Азат болмокчумун. Бүгүнкү темабызда эркектер үчүн өтө оор, өтө курч, ошол эле урология, андрология адистеринин арасында өтө актуалдуу маселе болмокчу. Бул эркектин алсыздыгы же болбосо эректилдик дисфункция. Статистикага ишенсек, бүгүнкү күндө 30% эркектер бул көйгөйгө дуушар болушат, 30%-ын 10% врачтарга чейин жетет. Бул көйгөй менен көбүнчө эркектер өзү менен өзү бирге бир калышат. Бул көйгөй түздөн түз өлүмгө алып келбесе дагы психоэмоционалдык жактан өтө жабыркап, өзүнө өзү кол салууга чейин барат тилекке каршы. Эректилдик дисфункциянын, эркектик алсыздыктын себептери абдан көп болот, бирок эң негизги себептерин санай кетсек, бул ашыкча салмак, бул туура эмес тамактануу, айлана чөйрөнүн бузулушу, ошо менен чогуу гормоналдык бузулуулар, жүрөк кан тамыр системасынын бузулушу жана неврологиялык жактан жабыркаганда же болбосо бир кандай бир кырсыкка байланыштуу травма алып калганда бул ушул көйгөйгө алып келет. Анан эректилдик дисфункциянын эң негизгиси эки тобу болот. Биринчиси бул психогендик, экинчиси бул органикалык. Психогендик форма менен органикалык форманын ортосунда так айырма болот. Психогендик формада эрекция туруп эле жок болуп калат, же болбосо эрекция бирде бар, бирде жок. Органикалык формада эрекция акырындык менен бузулуп, бара-бара аябай начарлайт. Психогендик формада мастурбация маалында эрекция сакталат, органикалык формада мастурбация маалында эрекция сакталбайт. Психогендик формада сөзсүз түрдө бир кандайдыр бир чоң катуу стресс себеп болот, органикалык формада кандайдыр бир мен өйдө атап кеткен себептердин бири болот. Ошо менен чогуу психогендик формада биздин ошо куралыбызда болгон дары-дармектер жакшы эффект берет, органикалык формасында жакшы дарылар жардам бербей коюшу мүмкүн. Болжол менен бир ай мурун ушул эле көйгөй менен мага бир түгөй келди эле. Ажырашканга чейин барып, бирок убагында келип мага дарыланып, көрүнүп, туура дарыланган себебинен ден соолугу чындап, азыркы күндө ошол түгөйлөр кайра чогуу жашап жатышат. Ушундай эле мисалдар абдан көп. Ошондуктан көп созбоздон ушул көйгөйгө каршы чыгып, ден соолугуңарга кам көрүп, ден соолукта болуңуздар.